Балборсогубуз ачылган 2018-жылы январь эмесинде ачылган. Эми быйыл 1 жыл болуп калат иштегенибизге. Анан конечно, кыйынчылыктар көп болду. Бул бизнес оңой деп мен ойлоп келген экен, бирок булдун деле өзүнүн деле өтө кыйынчылыктары көп болот экен. Элге таанымал бул биз көбүнчө качествого, анан мындай башка эмелерге караганда кичине айырмалуу тамактарды, бышырындарды чыгарып, анан эл уже таанымал болуп, өзүбүздүн мындай стойкий клиенттерди уже эме кылып калдык да, байлап калдык Балборсоккочу. Балборсок ишканасы баарын жасайт. Бул көбүнчө заказга байланыштуу. Анан самсадан баштап улуттук бышырындалардын баарын кылат. Бул чак-чак или кыргызчаны балборсок деп айтылат. Борсоктун түрлөрүн жасайт. Каттама, нан, ошо торт, пирожный, печеньяларды жасайт да. Бул ишкана көбүнчө направленияны мындай свежая выпечкага уклон кылынган да, ошондой направлениеде кетип атат. Ошо көбүнчө ошолорду бышырабыз. И көбүнчө заказга байланыштуу. Заказ берилсе, любой нерсени аткарып кетет беришкана. Экөө адамдар менен иштетилет, келип заказ кылып, даамдайт. Биринчи сразу эле келип эле заказ берели деп келбейт. Биринчи биздин бышырындаларды даамдап туруп, анан жакса гана бизге заказды берип, ишенип, что уят кылбай коногун күтүп алам деп, анан заказын берип кетет. Майрамдык көбүнчө эми кыргыз калкым конокту күткөндө өтө жакшы көрөт экен. Тойлорго буйрутма алып атабыз, үйүндө конок күтсө, кыз узатууга алып атабыз. Жөнөкөй эле могу биздин черная касса дейбиз, ошолорго келип буйрутма, күнүмдүккө үйгө чай ичейин деп, ушу биздин свежий бышырындаларыбызды алып кетип, чай ичип, рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып кетишип атат. Ар бирине ооба унду тандоосу эң алдыңкы ундарды алып иштетип, мындай иштеген сайын унду тандашты ham билип калат экенсиң да. Методом тыка дейбизби, иштеткен сайын бул начар, бул жакшы деп, мындай тандоо менен эң жакшы ундарды тандап алынат. Мисалы, могу чак-чагыбызга высший сорт ун кетет. Адам башка ун берге вообще көтөрө албайт деле, формасын деле бере албайт бизгечи. Поэтому биз высший сортту көбүрөөк иштетебиз. Анан борсокторго эми биринчи сорт деле кете берет. Недени биринчи сорттун унунан борсок даамдуураак болот, чем высший сортко караганда. Поэтому ошолорду карап иштетебиз да бизчи. Ар бир бышырындага өзүнүн ылайыктуу уну кетет да. Мындай именно ушул мага керек деп айтпайбыз. Тандоо менен иштеп жүрүп, тандап, жакшысын тандап алганбыз да. Идея мен өзүмүнкү, мен өзү профессиям кондитер деле эмес, мен врач болуп иштеп жүрүп, бул бышырынды мен хоббим болгон үчүн, анан ушу ачып иштетсемби деп ойдо иштетип көрөйүн, кандай ийгиликке жетем деп ачтым эле. Анан Кудайга шүгүр кетип атат, нааразычылык жок, иштеп атабыз, секинден жылып атабыз. Алдыңкыда көп максаттар туруу, окутуу, кыздарымды өнүктүрүү максаттарым өтө көп болуп атат. Жаңылыктар кирип келип атат. Ошто болбогон нерсе жаңылыктар азыр именно торт тууралуу жаңылыктар кирип келип атат. Мына биздин чыгабыз эртең 2-ноябрда чоң тойдо чоң торт алып чыгабыз. Ошто эч ким кылбайт аны, биз ошолорду алып келип ушундай жаңылыктарды элге көрсөтүп, моундай бышырындаларыбыз бар деп биз өнүгүп атабыз, турбай жатабыз. Күндөн күнгө өнүгүп атабыз.
идея келет да эми өзүңдүн оюңда ойлоп бирөөдү мындай кайтаргың келбейт да, бир өзүнүн изюминкасын алып келгенге аракет кылам да, окуймун, чокуп, карап. Бирөөдөн, конечно, көрүп туруп, ошо эмеге, идеяга өзүмдүн идеямды кошконго аракет кылам да. Азыр информационный бум, информация өтө көп, поэтому ачсаң көп нерсе келет, карап, бошто жок нерселерди өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз да. Алгач өзүм үйрөндүм, 1 жыл жүрдүм үйрөнүп, мастер-класстарга барып жүрүп үйрөндүм. Эми мен бытовой эле билчүмүн да, үйдө бышырып, үйдөгүлөрүмө жегизип жүргөмүн. Анан мындайды ачарда, значит, бытовой бышырынды болбойт, уже производственный эмеге чыгыш керекмин деп, мен уже Бишкекке барып окуп келдим. Берге келгенде Бишкектен бекке келгендерге окудум. Казакстандан келген кондитерлер келди, аларга кирип окуп, ушинтип анан кийин кыздарды набор кылатып, 2-3 кыз алынды. Алар деле ошо окуп бүтүрүлгөн кондитер деген наам алгандарды алып анан чогуу мындай иштеп кетип атабыз. Жалпы азыр 4 кызматкер, анан азыр дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз, үйрөтүп анан келсе дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. Бул ушу 4 менен калбай аткан ойдомун да, дагы кеңирээк кылганга аракет кылып атам да ишти. Айла акысы эми сатына төлөнөт. Сатына, ал эми условная единица жокто айта албайсың, потому что булар иштеген сайын сатына кеч калып, заказ көп болуп, объемный болуп калса, агам акча сурашат да. Эмне дейли, сааттан чыгып калды, мен иштеп атам, төлө дейт, төлөнөт. Ошого эми алышы 300 сомдон 500 сомго чейин барат күнүмкүсүнө. Анан заказ объемный болуп, саатынан чыгып кетсе, дагы доплата болуп, доплата берилет. Эми аны буйртма бир күндө 1, бир күндө 2, бир күндө 4, 5, 6, 10 буйртма алынып калат. Ал клиенттердин билимине мындай жеп келип, үйүндө бир нерсе өткүзүп аткан болсо, ошондо келип эле буйртма кылып кете берет. Келип атат, буйртма алып атабыз. Көбүнчө самсаларыбыз өтө жактырышат, даамы соом жакшы экен деп, жесең прям остой дүүрөп, эрип чөйт деп, ушу заказ алып. Эң жакшы мындай эмебиз ушу самсабыз кетип атат бизге көбүнчө. Самса хороший. Казакстандан эмес, бизде азыр планда Голландиядан келгенге биз азыр проект жазылып атат. Ал проектти утуп алсак, 3 адам менен жазып атабыз. Аны утуп алсак, Голландиядан келип бизге бу жерде келип үйрөтүп, именно пекарнянын өнүктүрүшүн үйрөтүп кеткенге биз ошол эмеге кетип атабыз да. Келет бул жакында 10-15 күнүн ичинде бул деле уже чечилип калат. Алда кое турган максатыбыз эмне? Буданам жаңы идеялар көп, аларды эми киргизиш үчүн көбүрөөк каражат кетет экен. Поэтому берим жакшы өнүгүп, каражатым жакшы түшсө, мен көп идеяны киргизгенге ойлоп атам. Көбүнчө
кайсын айтсам, нан маселеси боюнча нанды көбүнчө биз жана дрожь деген менен жейбиз, а мен өзүбүздүн кадимки ачыткычтан жасалган, кадимки тегирменден чыккан унду нанын чыгарып, адамдарга зыян эмес, көбүрөөк полезный жагын алып бергенге аракет кылып атабыз. Тегирменден чыккан ун жок экен. Вот мен оштон издеп таппадым. Азыр ошого эме кылып атам, кетип атабыз. Таап алып келип бизге берге доставка кылса, мен ушу нандын эң пайдалуу жагынан өнүктүргөнгө аракет кылып атам. Дрожьту гана эмес, ачыткычка, тегирмендин унунан, высший сорт, биринчи сорттун ундарынан эмес, именно ошо зерновой деп, мелкозерновой, крупнозерновой деп ундарды айтылат, алар ошолорду өнүктүргөнгө аракет кылып атам да. Көбүнчө ошого. Анан дагы эмнеге печеньяларыбыз мактабайм, бул свежая выпечка дегенде бунун ичинде консервант жок. Консервант кошулбайт. Бүгүн бышырылды, бүгүн 2-3 күн ичинде сатылыш керек, калбаш керек. Бул 5-6 жылдык печеньялар эмес. Алардын толтур ичинде консервант болот. Кичине адамга зыяныраак эмелери көп болот да. Поэтому бизде ушу идеялар жаратылып атат, кыздарга айтып, ушуну өнүктүргөнгө аракет кылып атам. Химикат, консервант кошулган торттор сактала берет, замораживать этип сактайт. Бизде андай эме жок. Бизде заказ менен гана торт бышырылат. Анан берге 1-2 тортты бышырып коесуз, бүгүн эртең уже калбайт, бул сатылып кетет. Так бул 2-3 күндүк. 2-3 күндүккө туруп берет, андан ашык турбайт, уже все ачыйт. Сливки бар да, мунун ичинде каймак бар. Каймак, творог натуральный болгонго мен аракет кылып атам да, но не химия. Химияга кичине алыстап, кичине адамдарга зыян эмес тамактарды бышырганга аракет кылып атабыз. Көбүнчө буйртма боюнча реклама Instagram мага көбүрөөк эме берип атат, буйртма. Бири-биринен бирөө жесе, конок күтсө, 10 адам жесе, 10 адамдан 5-өө келет да, келип жеп жедик, силерди мактады, алайлы деп келип, ошентип улап, бири-биринен улап келип атат. Bir жылдын ичинде бунун пайдасын таптык деп айта албайсың, потому что өңгөн сайын каражат мен жумшалып атат да. Мен печка алып атам. Бир комнатадан баштасам, мен 2-чи комнатаны кошо баштадым. Эмне дегенде, эме өнүш керек да, бир ошо эле бир комнатада эле жетишпей калып атат да. Мындай заказ түшкөндө бир комнатада эле жетпей, ошону каражатын ушуга жумшап, Кудай шүгүр, түшкөнү жеткени жетип атат. Күйөөм иштеген үчүн экөөлөп ушул түртүп кетип атабыз да бердичи. Аппараттар баары эмеден алынды, Россиядан алынды. Аппараттар итальянский заманбап аппараттар, печкалар деп айтылат. Экономичный, светти көп жебейт, многофункциональный, баарын бышырат, балыктан баштап, тооктордон баштап, баарын бышырат, торт, самса, печкалар жакшы итальянский производствонуку жакшы печкалар. Аны аларда деле окудук окшойт, өлгүдөй окуу 2-3 жыл, 2-3 ай окудук окшойт. Билсең, мындай билип эле могу мага ыңгайлууду албай, окуп, билип, анан подбор кылып, анан көөлдү, ошолор менен иштейбиз, печкалар.